Откуда? Это из Германии мы заказывали. Кыргыз мал чарба жана чай институтунда мындай булар горный меринос кочкорлору жанагы тоо мериносу уяң жүндүү койлордо кочкорлор ушулардан дагы эме алып урук алып ушул жерде тоңдуруп фермерлерге беребиз да. Мал чарба институтунун эмгек жааматынын күнүмдүк иши көбүн эсе изилдөөлөр менен башталат. Жаздан баштап кеч күзгө чейин жайыттарды карап, мал жандыктар менен күн өтсө, кышында болсо окумуштуулар лабораторияларда изилдөө жүргүзүшөт. Бүгүн да окумуштуулар адаттагыдай эле иш үстүндө. 1967 жылдан бери изилдөөлөрдү жүргүзүп келе жаткан окумуштуу Эрик Алмеев кой эчкилерди өстүрүү селекция бөлүмүн жетектейт. Бөлүм азыркы тапта 5 долбоордун үстүндө иштеп келет. Анын бири буладай үлпүлдөк жүндү жана койдун эчкинин жүндөрүнүн сапатын аныктоо. Албетте, ирүүгө жарактуу эң сапаттуу жиптер кой эчкинин жүндөрүнөн келип чыгат. Андыктан азыркы ишкерлер жүндүн сапаттуусун аныктоо үчүн окумуштууларга кайрылышат. По качеству шерсти основные наши стада тонкорунные, это господин завод Торгачев, Несыкуле, Катталдык, Ошкой области. Сапаттуу жүндөрдү Ысык көлдөгү заводто, Ош областындагы Катталыкта жана ошондой эле Талас өрөөнүндөгү Лущихна заводунда меринос койдун жүндөрүн өндүрүшөт. Ал жердеги жүндөрдүн көрсөткүчү канаттандырарлык болуп стандартка ээ болот. Мериностон сырткары нарындагы Тяньшань койдун жүндөрү дагы изилденип жатат. Институтта болсо профессор Ажибеков быйыл 50дөй койдун жүнүнөн үлгү алып изилдеди. Мен болсо эчкинин үлпүлдөк жүндөрүн изилдеп жатам. Изилдегенден кийин ар бир жүнгө аныктама беребиз. Аныктама жүндү сатыкка чыгарууда эң керектүү көрсөткүч болуп саналат. Разных фермерских хозяйств. Кроме того, я занимаюсь козоводством, пуховые, и козы у нас в Баткенской области, и шерстные. Обязательно берем образец шерсти. Раскладываем на специальном приборе. Азыр биз жүндүн сапатын билип алабыз. Ал үчүн жүндү алып атайын жабдууга салабыз. Аны аппаратка коебуз. Басабыз. Аппарат жүндүн сапатын аныктай баштайт. Но образец номер обязательно пишем. 12, там 34. Үлгүгө номер койгонду унутпайбыз. 12-34 номер дейбиз. Андан кийин сериялык санын жазабыз. Экинчи номер. Второй. Он и делает графики. Определяет. Мына көрдүңөрбү? Аппарат жүндүн сапатын аныктоо үчүн таблого графикти түшүрө баштады. Бул жерде жүндүн узундугу вариациясы аныкталат. Андан кийин эмне кылабыз? Так, это все. Но потом, когда мы распечатаем. Бүткөндөн кийин аппарат чыгарып берген маалыматты кагазга басып чыгарып алабыз. Ошондо бул үлгүнүн аныктамасы кандай болду? Длина указывается обязательно. Да вот, например, здесь вот 70. Биз текшерип жаткан койдун жүнүнүн узундугу 70 сантиметр болду. Вариациясы 18,8. 18, по-моему, 18,8. Көпчүлүгү ушундай көрсөткүч береби? Тут зависит. Жок, ар бир жүн ар кандай көрсөткүчтү берет. Биринчиден, койдун тукумунан, анын жашынан, азыктандырышынан дагы болот. Зависит только и от кормления обязательно. Конечно. Бул биз аныктама берип жаткан койдун жүнү эң сапаттуу дей алабызбы? Но у нас, по-моему, качество это самое высокое. Оба, эң сапаттуу жүн 70 сантиметрге барабар болот. Бул биз изилдеп жаткан үлгүнү сапаттуу дей алабыз. Да, да. А разница вот
Тем лучше, да. Наталья Чувылка айткандай эле жүндүн сапаты жакшы болуш үчүн малдарды жакшы азыктандыруу керек. Ал эми ушул эле институттун адистери малдарды туура азыктандыруу боюнча иш алып барышат. Фермерлер малдарын азыктандырууда абдан көп катачылыктарды кетирип жаткандыгы тууралуу бөлүмдүн жетекчиси Николай Пономаренко оюн билдирди. Животноводы в основном вернулись к индивидуальному, скудному кормлению. Фермерлер азыкты даярдоодо индивидуалдуу түрдө жарытпаган берекесиз азыктарды малдарына берип жатышат. Маселен, чөп, саман жана концентраттуу азыктар. Ушундай кырдаалда ар бир фермер ушул азыктарды кантип туура пайдалануу керектигин билип алышы шарт. Андыктан биздин институтубузда академик Бакиров жетекчилиги алдында түштүк жакта тагыраагы кызыл токой кең иштетүүчү жерде агрорудалар изилденди. Мына ошолорду мен азыр көрсөткүм келип турат. Бул агрорудаларды дүйнө жүзү колдонот. Айта кетчү нерсе, агроруданы жер семирткич катары жана ошондой эле малдардын тамагы кошумчалар катары да колдонсо эффективдүү. Бул экологиялык таза продукт. Жалал Абадда абдан көп. Мамлекеттин жарлыгы боюнча бул тоют кошумчаларын изилдөө биздин максат болчу. Биз алгач глаукониттен изилдөөбүздү баштадык. Изилдөөлөрүбүздү ой торпокторго, койлорго жүргүздүк. Жыйынтыгы жакшы болду. Азыр болсо трепель тоют кошумчасы боюнча изилдөөлөрдү жүргүзүп анализдеп жатабыз. Изилдөөлөр сокулукта жүрүп жатат. Тажрыйбаны 2 койго жүргүздүк. Решение, постановление правительства изучить эти кормовые добавки. Мы начали изучать с глауконита. Но мы то, что поставлены цели, мы изучаем. Да, это агроруда, из которой получают глауконит. Она оранжевая, да? Да, да. Вот из нее получают глауконит. А этот трепел, он находится, слоями находится. Раньше море, видимо, здесь же было. И вот эти отложения как раз органические, очень хорошие кормовые добавки. Как видите, вот непосредственно мы скармливаем животным. Вот коровы, крупный рогатый скот. Жанагы Манас шаруасындагы опыттуу койлорго кошумча азыктандыруу боюнча таразага тартып, ар бирин өлчөп, ар бир опыттуу малга жемине кошуп. Мал чарбачылык боюнча илимий диссертация, кандидаттык иштердин көбү мына ушул лабораториядан жүргүзүлгөн. Лабораторияда эттин, сүттүн сапатын, кан жана башка малга тиешелүү изилдөөлөр каралат. Бирок азыркы кезде лаборатория мурунку совет учурунда эмес. Анткени лабораторияда жаңы технологиялар жокко эсе. Еще я должен сказать, дедовскими методами. Нет оборудования современного. Мен айтып калбасам болбойт. Биз мурунку методдор менен лабораторияда иш жүргүзөбүз. Лабораторияга керектелчү жаңы заманбап жабдыктар жок. Кантсе дагы эски совет учурундагы метод аркылуу кан, эт, сүткө анализ жасайбыз. Көбүнчө малдын анализи үчүн бизге фермерлер, ишкерлер кайрылышат. Шарттарыбыз оор. Маселен, бир белокту, майдын анализдерин алуу үчүн ар кайсы бөлмөдө жүргүзүшүбүз керек. Бул лабораторияда бир клетчатканы ала алабыз. Болду. Башка бөлмөлөрдө лабораториялык иш жүргүзүүгө мүмкүн эмес. Суук. Выполнять до морозов. Анализы все выполнять. И вот как потепление будет, тоже. Если хотите процесс посмотреть, поступают образцы, как берут, высушиваем. Нужно это или нет? Нужно. Нужно. Вот сегодня привезли нам анализ сена. Мы взяли пробу. Мен азыр чөптүн анализин аныктоо процессин жүргүзгөндө көрсөтүп берем. Бул чөп мал чарбадан келди. Алгач чөптү аралаштырып алабыз. Должны с этого тоже перемешать все это. Отсюда чуть-чуть. Чөптү алып, анын салмагын аныктап өлчөйбүз. Бизге 100 грамм керектелет. Со всех этих, чтобы был средний анализ, получается. Вот такое мы это самое взвешиваем вот на весах. После этого мы берем вот сюда в шкаф. 100 граммды алгандан кийин нымдуулугун билүү үчүн атайын кургатуучу кутучага 1 сутка кургатабыз. 1 сутка өткөн соң биз чөптү алып чыгып кайта таразага салабыз. Ошондо нымдуулугун канча жоголгону билинет. Идет сушка.
шкаф работает сутки. Потом мы вытаскиваем отсюда после суток, ставим опять на весы, смотрим потерю. Мы определяем первоначальную влагу корма. И отсюда начинается весь анализ. С первоначальной пробы. Муну менен биз алгачкы чөптүн нымдуулугун аныктап алабыз. Эң биринчи этапты көрсөттүм. Экинчи этап тегирмен. Вот сюда мы измельчаем ножницами там или это. Вот сюда. Тегирменге биз чөптү майдалатып алабыз. Бул жабдык чөптү порошоктой кылып майдалап берет. Майдалап алгандан кийин жүргүлө кийинки этапты көрсөтөйүн. Теперь вот мы берем отсюда уже перемололи, сделали порошок. Вот сюда теперь перемололи, вот сделали порошок. Вот такой порошок у нас получается. Чөп мына ушундай концентрациядагы порошок болуп калат. Порошок кылып алгандан кийин анализдер башталат. 2 грамм же 1 грамм порошокту алып, методика боюнча чөптө канча клетчатка, протеин, май, гидронумдуулугун, белок жана башка анализдерди аныктайбыз. Бир чөптөн 12 анализди алабыз. Ар бир анализди журналга көчүрүп чыгабыз. Жир, гидровлагу, белок, да, вот это все мы вот с этого порошка делаем. Полные, у нас 12 анализов вот с этого в кормах. У нас есть журналы, мы в журналах все это записываем. Күжүрмөн эмгек кылып өз ишин мыкты билген окумуштуулар илимге бир топ салым кошушкан. Бүгүнкү күндө аталган институттун көпчүлүк бөлүгүн улуу муундар түзөт. Жаштар болсо азырынча мындай кесипке кызыга электей. Кантсе да үмүтүбүздү үзбөй келебиз деген окумуштуулар билгенин жаштарга үйрөтүп кетсекпи деген изги тилекте. Biz ушул Кыргыз мал чарба институту жанагы айыл чарба министрлиги эме Кыргызстандын илим берүү министрлиги менен бирдикте биз ошол илимпоздор ар бир ошол породанын жер-жерге регендаштыруу, мисалы үчүн нарынга кайсы түрүн, малдын кайсы түрүн өстүрсө болот, чүйгө малдын кайсы түрүн өстүрсө болот, алардын ысык көлгө кайсы өстүрсө болот, кайсы жери ушул деп коет, районированный породанын. Бул ушул дагы уже мал чарба элимизилдөө Жайыт институтунун окумуштууларынын жардамы менен биргелешип Кыргызстандагы айыл чарба багытында иштеген илимпоздор менен бирге ушундай иштерди алып барып атабыз. Бирок ошол ар бир жердин, мисалы үчүн өзүңүз суроо берип кеткендей, нарындын, коюнун эти чүйдүкүнө, оштуку, жалал абадтыкына, ысык көлдүкүнө караганда баягы эттин сапаты боюнча, эттин даамдуулугу боюнча, эттин составында кармалып туруучу жанагы углевод, водовод жана витаминдер боюнча бир топ айырмаланат. Ушул боюнча дагы биздин илимпоздор ушул айыл чарба, ушул мал чарба жана Жайыт институтунда бизде лаборатория бар. Мал чарба институтунда бүгүн 100дөй адам эмгектенет. 1931 жылы түзүлгөн Кыргыз мал чарба Жайыт жана илим изилдөө институту быйыл 90 жылдыгын белгилейт. 90 жылдык тарыхы бар институт тарыхка бай. Адашбек Кыдырмаев мал чарба институтуна музей ачууда эмгеги зор. Ал бир канча жыл мурун музейге тийиштүү архивтерди таап, бул бөлмөгө жайгаштырган. Бизде
1950 жылы шығарылған ала тоо тұқымдағы уйлар. Бұл эми ошол жергиликтүү уйлар менен Америкадан швейц пародадан алып келип, ошолордун уруктары менен уруктандырып, ала тоо тұқым 1950 жылы чыгарганбыз. Могу встреча деген мен асабын айтып кетишим керек. Бул уй ушул биздин чарбанын уйу 10 000 литр сүт берген, 10 180, 10 тонна сүт бергенде бир туушунда. Встреча деген уйубуз. Бул рекордсмен болуп, Москва выставка алып барып, ошол жактан келбей калды. Кайра жеткире албай калдык. Ошол жерден ошол жакта калып калды. Могу уйлардын баары ушу абдан сүттүү уйлардын тукумдарды бир семейство деп коет. Энеден тараганда, могунун баары ушул бир семействодон. Биздин селекциялык жумушубуз ушу менен байланыштуу. Ушу линия семейства деген болот, ошо менен иштейбиз да. Ар бир окумуштуунун басып өткөн жолу, анын эмгеги эгебейсиз. Билим түгөнбөс байлык. Билимге, илимге умтулган өлкө экономика, маданият жагынан өсөрү анык.